Алмазбек Атамбаев: Бабановдун өлкөгө кайта турган убагы келди, капа кылууга жол бербейбиз. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайта турган убакыты келгенин айтты. Ал бул тууралуу кече 22-июлда Кой Таштагы үйүндө тарапташтары менен болгон жолугушуусунда билдирди. Мен дайыма айтып келген, бул иштердин баары атайын жасалган. Бири Орусияда бекинип жатса, экинчиси бул жакта отуруп алып буйрук берет. Бул деген болбогон нерсе. Кыргыз өлкөсүндөгү шермендечилик. Бабанов эч нерседен коркпой өлкөгө кайтып келиши керек, капа кылууга жол бербейбиз, деди ал. Алмазбек Атамбаев тарапташтары менен болгон кезектеги жолугушуусунда бүрсүгүнү Москвага сапар алышы мүмкүн экенин айтты. Депутат Рыскелди Мумбеков өкмөттү отставкага кетирүү керек. Разаков буга чейин жазган арызынын негизинде эле кете берсе болот. 22-июлда Аксай айылынын тургундары менен Ворух анклавынын жашоочуларынын ортосунда пикир келишпестик орун алды. Анда курал колдонулуп, Кыргыз жана Тажикстандын 20-дан ашык жарандары жаракат алышты. Тажикстандын чек ара кызматы бир адам октон каза болгонун билдирди. Кыргыз-Тажик чек арасындагы аймакта жашаган элдин ортосундагы жаңжал биринчи жолу эмес. Эки өлкөнүн өкүлдөрү бир нече рет сүйлөшүү жүргүзгөнү менен чек арадагы чыр кайталанууда. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Мумбеков бул маселенин ырбап жатканына түздөн-түз өкмөт күнөөлүү деген пикирде. Эмне кылуу керек дегенде өкмөттү отставкага кетирүү керек деп айтат элем. Себеби мындан аз убакыт мурун гана бул маселе курчуп кетип, чек ара маселеси боюнча өкмөттүн чабал аракеттери сынга алынган. Жогорку кеңеште бул маселе жабык эшик артында каралып, бир топ сунуштарды киргизгенбиз. Бирок алар эске алынган жок. Ошол иштерди алгылыктуу аткаруунун ордуна бүгүн экинчи рет жаңжал чыгып, эки мамлекеттин ортосунда бул маселе оорлоп кетти. Буга түздөн-түз өкмөттү күнөөлөйт элем. Ошол кезде деле өкмөттү кетирүү маселеси көтөрүлгөн болчу. Бул маселени жөнгө сала албаган Жеңиш Разаков өзү отставкага суранса жакшы болмок. Буга чейин чыккан жаңжалда анын жоопкерчилиги каралышы керек деп комитеттин комиссиянын чечимдери чыккан, бирок убактылуу токтотуп коюшкан. Азыр айта турган болсом, Разаков ошол кезде кырдаалды жөнгө сала албагандыгы үчүн арызын жазып койгон экен. Бирок ачуулук калтырбаңыз деп жоошутуп коюшкан экен. Азыр ошол арыздын негизинде эле отставкага кетирсе болот, деди депутат. Манас эл аралык аэропортунун 9 кызматкери ууланып ооруканага түштү. Бишкектеги жугуштуу оорулар боюнча республикалык ооруканасына Манас эл аралык аэропортунун кызматкерлери уулангандарын айтып кайрылышкан. Маалыматты оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев тастыктап буларды билдирди. Маалыматка ылайык, кызматкерлер ооруканага 20-июлдан баштап кайрыла баштаган. Жалпысынан 9 адам кайрылып, алардын экөөсүнө амбулатордук жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйлөрүнө чыгарылган. Ал эми 7 адам ооруканага жаткырылган. Учурда абалдары туруктуу. Бейтаптар бүгүн 23-июлда үйлөрүнө чыгышы мүмкүн. Алар ууланган күнү салат жана компот ичишкен, деди Алиев. Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан ок атылды. Кыргыз-Тажик чек арасындагы Аксай айылында кайрадан ок атылды. Мындай маалыматты чек ара кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 23-июлда жаңжал чыккан аймактын тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баш болгон топ барган. Баткен областы менен Тажикстандын Сагди облусунун жетекчилери сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканда тажик тараптан 2 рет ок атылган. Анын кесепетинен кыргыз чек ара кызматкери жаракат алган. Учурда чек аранын аймагында коопсуздукту камсыздап жаткан кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барууга өттү, дейт маалымат кызматынан. 22-июлда Аксай айылынын тургундары менен Ворух анклавынын жашоочуларынын ортосунда пикир келишпестик орун алган. Уруш учурунда жарандардын бири курал колдонуп ок чыгарган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан жаңжалдан 8 адам жабыркаганын, экөөнө операция жасалганын кабарлашкан. Аксай айылынын жашоочусу болсо 11 адам жабыркап, алардын 9 октон жаракат алганын айтты. Жаңжал боюнча Кыргыз жана Тажик чек ара кызматы да билдирүү таратты. Тажикстан тарап жаңжалдан 1 адам каза болуп, 10дон ашуун адам жаракат алганын маалымдады. Мед академиянын оңдоп берген дипломунан кайра ката чыкты. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын оңдоп берген дипломдорунан кайра ката чыкты. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттигине окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн бири кабарлады. Анын айтымында легализациялоо деген сөздү легализациялоо деп ката жазып коюшкан. Ал эми предметтердин аталышын кыргызча жазууда чоңдордун курч респиратордук дистресс синдрому, курч респиратордук дистресс чоңдордун синдрому деп жазылып калган.
Буга чейин ушул эле дипломдордун окууга кирди деген сөзү окууга кирди деп ката жазылып, бүтүрүүчүлөр документти кайра тапшырышкан болчу. Бүгүн дипломдун оңдолгондон кийинки вариантын алдым. Айтсам ишенбейсиздер, мында да ката бар экен. Эми эмне кылам билбейм, бул шермендечилик, уят. Канчадан бери бир дипломду тууралап бере алышпайт деп нааразы болду бүтүрүүчүлөрдүн бири. Окуу бөлүмүнүн проректору Эркин Алымбаев муну техникалык мүчүлүштүк деп сыпаттады. Дипломдорду Учкун мамлекеттик ишканасы басып чыгарган. Басмаканага флешканы берип жатканда тамгалар алмашып кетүүдө. Азыр ар бир бала арыз жазып жатат, бат эле алмаштырып беребиз. Биринчи барактагы легализация менен окууга деген катаны оңдогонбуз. Эми экинчи барактан предметтин аттарынан ката кетүүдө. Шарт боюнча тендерге мамлекеттик ишканалар катышышы керек. Учкун басмаканасы уткан, алардын тажрыйбасы жок экен. Мурда жеке басмаканаларда мындай көйгөй болгон эмес. Анын үстүнө өзүбүз да шашып калдык. Макетти Билим берүү жана Илим министрлиги бекитип берет, деди проректор. Ал эми Билим берүү жана Илим министринин орун басары Кудайберди Кожобеков эмнеге мындай мүчүлүштүктөргө жол берилип жатат деген суроодан буйтап өтүп, дипломдор убагында алмаштырылып жатканына көбүрөөк токтолду. Бүгүн жогорку окуу жайдын жетекчилеринин баарын чогултуп ушул боюнча жыйын өттүк. Бул жалпылап карай турган маселе болуп жатат. Кысталышта калбаш үчүн тендерди эрте баштоо, басмакананы туура тандоо сыяктуу комплекстүү чечим кабыл алынды. Эми баарын убагында жасоо механизмин иштеп чыгабыз, деди Кожобеков. Эскерте кетсек, буга чейин мектеп бүтүрүүчүлөрүнө ката жазылган 95 000 аттестат тапшырылганы ачыкталып, кылмыш иши козголгон. Салыкчы аял кызы экөө пара алууга шектелип кармалды. Шектүү катары салык кызматынын Ысык Ата району боюнча башкармалыгынын сектор башчысы жана анын кызы колго түшүрүлгөн. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчылыгынын билдиргени боюнча мекемеге 19-июль күнү жеке ишкер кайрылган. Ал салык кызматынын өкүлү көптөн бери бизнести тынч жүргүзүү үчүн 200 000 сом талап кылып жүргөнүн айткан. Маалыматка караганда, салыкчы акчаны бербесең текшерүүлөр көбөйүп, бизнесиң жок болуп кетет деген таризде коркутууга алган. Пара талап кылуу фактысы кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Арыз жазган ишкер аял ден соолугу начарлап кеткендиктен Кант шаарындагы ооруканалардын биринде жаткан. Шектүү дал ошол жерге $1800 өлчөмүндөгү пара алганы келгенде кармалды. Ошондой эле бул ишке тиешеси бар деп шектелүүчүнүн кызы да колго түшүрүлдү. Видеодо Финполдун кызматкерлери шектүүлөрдү кармагандан кийин белги коюлган долларды санап жатканы көрүнүп турат. Кармалгандар Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизилди. Францияда 50 жыл илгери жоголгон кеме табылды. Франциянын коргоо министри Флоранс Парле мындан 50 жыл мурда жоголуп кеткен суу астында сүзүүчү кеме табылганын кабарлады. Анын айтымында Минерва Тулон шаарынан 45 чакырым алыс 2,5 метр тереңдикте жаткан. Минерва кемеси 1968 жылдын январында Тулон портунан жол тартып, ошол бойдон жер ортолук деңизинде дайынсыз жоголуп кеткен. Кемени издөөгө айтылуу океанограф Жакив Кисто өзү ойлоп тапкан аппарат менен катышкан, бирок анда майнап чыккан эмес. Кеменин бортунда 52 моряк болгон. Алардын жакындарынын өтүнүчү менен былтыр издөө иштери жаңы технологиялардын жардамы менен жанданган. Кеменин чөгүшүнө эмне себепкер болгону расмий айтылган эмес. Францияда ошондой класстагы 11 суу астында жүрүүчү кеме курулган. Алардын дагы бири Эрдис 1970 жылы чөгүп кеткен. Прокурордун өлүмү ок кайсы куралдан атылганы аныкталган жок. Ош шаардык соту Баткен облусунун прокурору Анарбай Маматжакыповдун өлүмүнө байланыштуу ишти кароону улантууда. Анда эксперт Мая Марифбаева соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча көрсөтмө берип жатат. Анын айтымында прокурор отурган айтылганы Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунаадан алынган далил буюмдардагы кандын тактары Маматжакыповго таандык экени аныкталды. Ал эми баллистикалык экспертизанын жыйынтыгы боюнча ок кайсы куралдан атылганы аныкталган эмес. Буга чейинки отурумда соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча дагы бир эксперт ок маркум Маматжакыповдун башына тийип, оң жагынан кирип, сол жагынан чачылып чыгып кеткенин айткан. Алмазбек Атамбаев Ички иштер министрлигине массалык маалымат каражаттары аркылуу жооп берет экен. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ИИМдин суроолоруна маалымат каражаттары аркылуу ачык жооп берүүгө даяр. Бул тууралуу анын жактоочусу Сергей Слесарев билдирди. Экс-президент азыркы абалды чечүү максатында эгер тиешелүү суроолор ага кат жүзүндө жиберилсе, массалык маалымат каражаттары аркылуу жооп берүүгө даяр. Тергөөнүн суроолоруна жооп кайтаруу менен Атамбаев расмий билдирүү жасаганга даяр, бирок сурак иретинде эмес, деди
Слесарев. Эске салсак, 27-июнда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан. Буга чейин Ички иштер министрлиги 3 жолу Атамбаевди суракка чакырып, бирок ал баруудан баш тарткан. Украинанын Жогорку Радасына алгачкы жолу кара терилүү депутат шайланды. Украинадагы парламенттик шайлоонун болжолдуу жыйынтыктарына ылайык Жогорку Радага алгачкы жолу кара терилүү депутат келди. Ал президент Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы, партиясынан талапкер болгон Жан Беленюк. Саясатка аралашканга чейин грек-рим күрөшү менен машыккан Беленюк 2016-жылы Рио Олимпиадасында күмүш медаль тагынган. Ал шайлоодон кийин дагы спортту таштабай турганын жана 2020-жылы Токиодо өтө турган Олимп оюндарына катышуу ниети бар экенин билдирген. Беленюк учурда 28 жашта, ал Киевде төрөлгөн. Апасы Украин, атасы Руанданын жараны. Атасы 1994-жылы Руандадагы жарандык согуш маалында каза болгон.